Damiraga mana yerda o'tirib yozdirdim, mana Xudo turibdi ustimda. Xudo turibdi. Sirtga chiqqanim yo'q, mana yerda yozdirdim deyapman men senga. Mana yerda yozdirdim deyapman. Adamlarni kuyguziп o'tasizlar. Sizlar kuyguziп o'tasizlar. Mana yerda yozdim deyapman. Mana yerda yozdim deyapman. Mana ayol boshqasiga yozdirib keling dedi. Mana ayolga chiqdim. Mana qo'shliq-qo'shligiga. Men yozishni bilmayman, qirg'izcha dedim. Yozdim dedim. Mana hurmatli ko'rarmanlar. Dal usul Damira emne uchun kaçıp o'tadi bizden? Sen otayın jene shunaqa qilsan, sen ham kim o'tirasan bu? Damira kaçıp o'tadi. Sizlarning kelishingizdi bilgan da yo'q. Özü negiz men atam bolgan. Az yerde atam chiqqan. O'sha avtobazadan yo'ldan beraqa suvni atam olib chiqqan da. Bu yerda 5 tür жаңак bo'lgan. Bu yerda, bu yerda bo'lgan. 30 yillik жаңакты Qirg'iziston bo'yicha hech kim buzgan qiz yo'q. Жаллабадтын экотех инспекциясы силер келип могу жердеги жаңгактарды фиксация кылып тартып кетипсиңер, анализ эпсиңер. Кана жыйынтыгы? Документте канча? Башкача суроо берчи, пожалуйста. Всё нормально суроо болуп атпайбы? Покупательный суроо бере алмайм. Мыйзам болгон, надзорный органдар бар, ошол. Жок, сиздер канча жер сатып алганыңызды билесизби? Апам сатып алган мен. Канча сатып алган? Билбейм мен. Бул жерде мүлк болуп атат. Жаңгактар болуп атат. Жаңгак 400 жыл жашайт. Жаңгакты кайсы итпай, чотпай барып кесе албайт аны. Өзүнүн процедурасы бар. Жаңгак болуп аткан Токой багытында жашылдандыруу жерди силер кантип өткөзүп койдуңар могу? Кана жаңгак деген жер. Жашылдандыруу болуп атпайбы? Жок, жашылдандыруу. Ал жер кандай жаңгак эмес беле? Жаңгак өзү курап калды, эчтеке калбады, жазылса карап бер. Mana senga ko'rsatatam pratishga. Силер бирөөнүн кызылдай жерин сотто арестте турган нерсени Арестке кийин коюлуп атат, Арестке мурун коюлуп атат. Мына датаны карагыла. 13-үндө коюлуп атат. Силер 21-inde 13 күндөн кийин коюп атасыңар. 6 күндөн кийин. Ошол техникалык ошибкалар менен ошол дата түшүп калыптыр да. Бул комиссиянын курамы мыйзам боюнча ким бекитет муну? Кандай ким бекитет? Курамын ким аныктайт? Кандай ким аныктайт? Аерде Кандай эле прямой эле сурап атам. Прямой, бүт бор прямой. кеңеште бекитип эме кылып туруп беришет. Сиз эмне качып атасыз? Жооп берип коюңуз да, мамлекеттик кызматкерсиз. Мен жооп бербейм. Мен бул процесске келбешим. Жеке маселе сураган жокпуз сизден. Жок, Канча жерди бекитип бергенсиз архитектурадан? Андай суроо. Сиз бул жерде акыйкаттуулукту, адилеттүүлүктү орнотуучу бирден бир гана орган бул прокуратура. Дагы бир баса белгилейм. Бул жерде госрегистрде датасы турат могу жерде. Арестке 13-12-21 коюлуп атат. Булар менчик ээси катары 21-12-2021 деп каттап атат. Бул жерде кылмыш жок экен. Карасаң, кармаңыздар. Окубайсыз, сиз Бул кармаганда. материалдын баарын мен билем. Маселелер боюнча макул болбосоңуздар, ошону коюп даттанууга окутусуздар. Биз урматтуу көрөрмандар, башка бир да суроо бербейбиз, башка бир да маселе сурабайбыз. Бирок иштеп аткан прокурорлорду биз дайыма айтып атабыз. Иштеп атат азамат экен, элдин кызыкчылыгы үчүн мыйзамды орнотуп ошол жерде бир планда менен иштешпей, адилеттүү иштеп атат деп туруп атын атап атабыз. Дал ушундай иштебей турган прокурорлорго өзүңөр баа бериңер. Москвадагы мекендештерге жария. Алыстагы боордоштор. Сиздер үчүн Ваш стоматолог клиникасы сонун мүмкүнчүлүк түздү. Улукбектин катталуучуларына ар жекшемби сиздер үчүн тиш жулуу акысыз жана ошондой эле ультра үндүү тиш тазалоо болгону 1,5 миң рубль. Дареги бульвар Рокоссовский метросу, Открытое шоссе көчөсү 14. Метродон болгону 3 мүнөт аралыкта. Ваш стоматолог клиникасында төмөнкү кызматтар көрсөтүлөт. Хирургия, терапия, ортопедия, ортодонтия, имплантация, брекет система. Саат 9-дан 21:00-га чейин жума бою дем алышсыз кызмат көрсөтөт. Ваш стоматолог заманбап жабдууларды орнотуп, тажрыйбалуу такшалган дарыгерлерди гана ишке алган. Бизде рентген жана консультация акысыз. Ваш стоматолог сиздин ден соолугуңуздун сакчылыгында. Саматсыздар урматтуу көрөрмандар, биз бүгүн Жалал-Абад областына караштуу Ташкөмүр шаарчасына караган Шамалды сай аймагында турабыз. Урматтуу көрөрмандар, эсиңиздерде болсо, биз буга чейин Ташкөмүрдүн таш жүрөк чоңдору деп бир материал чыгарган элек. Бул кезектеги чыгарылыш дал ошол берүү сымал биздин жергиликтүү чиновниктердин мыйзамдан аттап өтүп кызылдай бир адам пайдаланып жүргөн жерди бүгүнкү күндө кантип менчиктештирип алды, кантип ушул жасалма документтерди жасашты. Деги эле ушул тармакта бүгүн сиздерге бир кылмыштуу жагдайды ачып берүүнү
максат кылып атабыз. Азыр биз өзүңүздөр көрүп турган бул жер Анвар Абдуллаев деген кишиге бүгүнкү күндө таандык. Бирок ошол Анвар акенин атасы бул жерди өз кол маңдай тери менен ошол Кара Ташкөмүр шаарынын мэриясынан ижарага алып 15 жылга. Андан кийин кайра 5 жылдык мөөнөттөр менен бөлүнүп ижара мөөнөттөрүн так төлөп, мындайча айтканда бардык өкмөткө тийиштүү жагдайлардын баарысын аткарып келаткан. Бирок бул киши өзүнүн айтымында Орусияда болгон учурда 2021 жылы кылмыштуу жагдайлар башталып, бүгүнкү күндө дал ушул жерди монтип тып-тыйпылын чыгарып, чаңын чыгарып, мындай бир азыр курулуш иштерин баштаганга даярдап койду деп атышат. Негизи эле азыр биз сиздерге ушул жердин чоо жайы, мына бул жакка ушул Шамалды сайдын аксакалдары, дал ушул айылдын тургундары чогулуп, чындык таппай аткандыгы, ушул биздин соттор каратып туруп, бирөөнүн маңдай тери менен жасап аткан жерин кайсы бир адамдарга эмне кызыкчылыкта өткөзүп берген, ошонун тарыхына, чоо жайына токтололу. Москвадан Кыргызстанга тез арада жүк жеткизиш керекпи? Бул ишти адиске тапшырып, аманаттан кам санабаңыз. 1 килограммдан бир нече тоннага чейинки жүктү Кыргызстандын каалаган аймагына жөнөтө аласыз. Улукбектин катталуучулары үчүн атайын жеңилдиктер бар. Байланыш номери +7 926 763 73 81. Менин атым Анарбай Сүйүнбаев. Селхоз химияда иштеп жүргөнбүз. Постоянно ушул жерде өткөндө мени түкүштүү болгон. Жерлерди бекте какыраган таш боч жер кылып, баг өстүрүп, эрежеге жеткенде эми акырында ушундай болуп өтүлүп кетип атат да, сатылып кетип атат. Биз көйлөктө ошо эми аксакалдын мээнетин айтышка милдеттүүбүз да. Ушул Анвар Абдуллаев аксакалдарга таандык экен, э? Ооба, ошол кишиге таандык. Мына бuyагы начальник болуп иштеп турган ошол Атыкбодо ошол иштен кийин келип ушул жер кылган, какыраган таш болгон, чөл болгон. Мени түкүштүү иштеп этем. Аты жөнүңүз кандай аксакалсыз? Азимкулов Мамурбек. Мен эми Бурканжан аке менен 1978 жылдан бери билем да. Бул киши автобазда иштеген, башкалар менен келди округ начальник болуп, ушу жолдон постоянно аны берди жашап билем. Ушул ташын бүт семьясы менен келип, терип, этекке салып жүрүшөдү бакылды эле. Анан кийин бактар өзү жакшынакай болуп калган болчу. Анан эми биз билбейбиз. Мыйзам боюнча документи барбы, жокпу, анан биз билбейбиз. Ал жеке адамдын өзүнүн иши болчу. Анан бактар бар эле да, анын кишинин мээнети аябай чоң. Бир кездерде ошо суулар чыкпай калган учурда дагы союздар ыдырап, сууну ушу автобазадан алып келип, шланга менен сугарып жүргөн күндөрдө болгон да. Аларды билебиз. Анан эми бул кишинин балдарын өткөрдү, жагандай кылды, ал документалин билбейт экенбиз. Бирок ал кишинин мээнети аябай чоң да берди. Бу жерде Шамалсайда 41 жыл жашаган жокмун. Былтыр монумент келип куруп, анан билип калдым ушу Бурканжан акенин жери акционго коюлуп сатылып кетти деп. Былтыртан бери Ташкөмүр сотуна, облус сотуга, Верховныйда бардыгы аксакалдар айткандай бир аксакалдын 30 жылдык бага эккен мээнетин өкмөт карабай койду да. Анан бир жактан эми ал деле Кыргызстандын жарана келгенине 25 жыл болду. Акчасы көп, азыр көрөсүз. Эми азыр сиз торговый центрлери бар да. Түшүндүм. Ал сиз адамгерчилик жагын айтып атасыз да. Биз азыр юридикалык жагына өтөлү. Бул юридикалык биз документтер менен таанышып чыктык. Мына көргөндөн кийин чындыгында бул жерде өтө чоң кылмыштар бар экен. Уголовный иштер да бар экен. Абдуллаев Бурканжан аке 15 жыл арендага кылат. Бу жерде бит документтер бар. 2000 жыл алган экен. 2000 жылдан 2015ге чейин 15 жыл газилине калат. Анан 15 жыл бүтүп калып, кайра 20 жылга чейин да газилине алат. Анан бул ковид болуп калат. Баарыңар билесиңер. Ковидте Москвадан келе албайт. Келе албай калганда 18 күн кеч калат. Келип ДМСК барат. Ушундай мен кеч келип калдым. Эмне кылып жок, сен уже кеч калдың, жер бизге өтүп кетти дейт. Анан мен атамдын жери ушуну мээнетим кала береби десе, айтат, анда заявление жаз дейт. Эсто менен теплицага. Анан ошо менен
буга да сообщение келбейт, мыйзамсыз акционго башка бирөөлөргө сатылып кетет да. Бул жер өзү 11 миллионго көтөрүлүп, Шербеков Алтын деген майда болгон эмеде 11 миллион 600ге көтөрүлөт. Анан 2 ай ал отказ кылып 10 күндөн кийин мыйзам боюнча 10 күндөн отказ кылса боло берет экен да. Абдуллаевдин аягы 5 миллионго көтөрөт, ага келбейт. Мына экинчи мыйзам боюнча экинчи адам алыш керек да. Булар мэриядагылар эти пропускает. Анан 2 айдан кийин дагы акыйкат жарыя кылышып, Шамасайда 17 миллион 15 миллион население болсо, мында тургандар бирөө укпайт. Бу жерде жер акцион болот деп. Турам амрака эч ким укпайт. Бир эле Шербековдун апасы, ошо жана биринчи акционго катышкан апасы үйүндө отуруп газетаны окуп, ушу жерге акционго катышып калып, анан 11 миллион 600дүк жер 820 миңге сатылып кетип атат. Өкмөткө ошондо почти 10 миллион акча өкмөткө түшпөй атат. Анарак айткандай өкмөткө түшпөй атат да. Түшүнүктүү. Ошон үчүн биз Верховныйга да бардык. Верховный да эме болду да. Азыр уголовный дело ачып койдук. 337 экинчи час менен антикоррупция деп коет. От 3 до 10 лет лишения свободы. Ошону биз азыр обл прокуратура карап атат. Кудай буйруса, сиздин жардамыңыз менен элдер көрсө, бул киши чын пешене тери менен кылган жер да. Менен бирөө эме тойканага даярдап койду. Өзүңөр көргөндөй мына промзона, тойкана салганга ыңгайлаштырып, тойканага уже менин информациям боюнча уже бул былтыр алышы менен эле бир күндө жерди 42 түп өрүк, 5 түп жаңак, канча түп анарларды бир күндө тамыры менен жулчок кылышалы. Тамырларын көргөзүп берип коюңуз, кайерлерде. Мына жүргүлө. Тамам, о жерден эле. Мына көргөзсөз. Токтоңуз. Ошол жерде өрүк, о нелерде жаңактар болгон. Биз эки инспекциядан алып келип, эки инспекциядан жалап аттыкын. Эме регистрация кылдыртып койгонбуз. Бул Өрүк инспекциядан уруксаты жок. Эч кандай уруксат жок. Мен анан буларды жок кылышы дагы мыйзамсыз болгон турбайбы? Ташкөмүр сотунда ошо Шербеков Алтынбек айтып атат. Мен кызыл китеп алгандан кийин жерди казанбы, кырканбы өзүм билем да, ал протоколдо бар. Аны көрсөтсөк болот. Ал мен жерим кызыл китеп алдым, каласам кесем, каласам кеспейм. Без эки инспекция бу жерде бүт өзүнүн ою менен кылып кеткен да. Бу жерде жаңак 30 жыл түптүк жаңакты эч ким кескенге акысы жок Кыргызстан боюнча. Ал кесип калып атат. Ал эки инспекцияда бүт документтер бар. Мына урматтуу көрөрмандар, азыр ушул жагдайда өзүңүздөр көрүп турган бул 35 сот жер экен. Мына аянты. Ушул жерди эми дагы бир кылмыш, дагы бир мыйзам бузган жагдайды белгилеп кетели. Бул жерде биздин колубузда аукциондун протоколу турат. Бул протоколдо 29 гана соттук жер турат. Автоматтык түрдө 5 сотка чейин жер бул жерден жок болуп кетип атат. Ал жер кайга кетти деген суроо бизде пайда болуп калды. Андан сырткары мынау жер мыйзамдары боюнча жерди ижарага берүүдө аукцион менен анан конкурс менен эки эле форматта, эки багытта эле берет. Бул багытта булар аукцион форматы менен жерди өткөзгөн, бирок аукциондо дагы чоң кылмыштар, одоно чоң бир укук бузган жагдайлар бар экен да. Анын баарын буюрса азыр биз Ташкөмүрдүн мэриясынын, Ташкөмүрдүн ушул жер башкармалыгынын, Ташкөмүрдөгү ушул чиновниктердин мындай бир кайдыгер адамдардын укугун бузуп аткан жагдайдагы акыбалын сиздерге алдыда ачып беребиз. Аты жөнүңүз кандай? Болтомирде Акбаралы. Акбаралы Аксакал. Сиз бул жер боюнча эмне деп айтат элеңиз? Мен неме деп айтат элем? Ушу мен 60-жылдан бери, 59-жылдан бери шердемин. Şu kısılaranın цехта начальник болып işledim. Şehirde bizi pastayan bütün rabatçılar taşıyıcılar atası. Burhan Ceneke. O Narcak'tan, Temiröl'den Narcak'tan bakkan. Anlayan tapşırgan. Yani keyin keliptir şu Aftabaz'da, ilgari Aftabaz'da bir hani Narcak'talar. Bir yaka köçü ötkendeki şehirlerde bakılıp özü. Bir düzülkede var işlep. Anvar Abdullayev'tin atası. Ya Anvar atası. Burhan Ceneke. Şoförler de İzmir'inkiler. Bizi içki taşıyıcılar. İşten gelip geçecek gündüz yerde çıkmasın şehirde nime kılgan bakkandı. Hani şu hafta bazen için yiyem bayırsın bak. Bak bulgan bul jere? Bayır bak hele.
O narjağı 16 sotu, 17 sotu yakta ancir, pencir bütün nerseler var hele. Bundan bir yakta örük bağı var hele. Örükten biz yakıp ötkenden, bekip ötkenden jetelek. Biz soğaçılık bu özün sopsunu mu yok bu da açılı ben şunu yerde alıp bakılıp koydum. Endi bana hükümetten bana verdi. Ben şehirde gündetip жақсылап кетейін деген элем деп жүрчү. 2000-жылы алган экен, э? Бул жерде. 2000-жылы алган. 2000-жылы өзүнө апарып алганышы мүмкүн. Андан илгери мына автобаза нар жактан бияка көчүп өткөндө мына шелерди бүтүн өзү баккан. Шуну билем мен. Башкасын билбейм ама. Сиз не деп айтасыз? Ат жөнүңүз кандай? Mesela yer mısırhanaydı. Kuça mısırlar, mısırlar, polnu mısırlarda ne akıldırıp kendi simenden çıkardı, simenden ise işler bulup. Çıkıp, öz gözümden göremem, ben dozda işlerdim, ben senden dozga barıp, doz. Kaçan bir yaka ötsek, keçası mı, kündüzü mü ötsek, kızarsa tırvalıp, kirka, lom, ben tek kızlar mesela mısırlarda yok kılıp, başa kılıp, chiroyli qilib keyin mana bu yoqqa aytganda baq qilgan. Baq qilib bu yoqni bari chiroyli ko'rsangiz havasiz keladigan chiroyli yer qilgan. Shu kishi. Shundan keyin qanday endi bunday yerni mana balasiga tishlab ketdi. Dokumentalniy mana dokumentlari bor. Endi qanday qilib interesno. Bu yerda shunday bo'lyaptiki, men xo'jayin, men sotdim, auksionga turamazsa, o dokumenti bunda bo'lsa, bari dokument aqchalarni to'lab turgan bo'lsa, kim auksionga xo'jayin bo'ladi, unga hayronmiz biz. Mana sudga berdik. Sudda aqcha yeganmi, nima yegan kim biladi? Endi ashig'ini aytish kerak. Respublikanskiy sud shunday qilib turgandan keyin qanday qilib ishlaymiz? Men 24 yil partiyaga yurib, bunaqa nechasini odamni ko'rmaganman-da. Nimaga biz hukumatdan bitta g'ishni olgani qo'rqardik. Hozir qo'rqmasdan mana любой yerni buzib, olib, meniki deb xo'jayin topilyapti. Qaratib turib, qaysi mizamdарды buzgan, qaysi жағдайларды esке alбай turib көз jumgan, bunun bарын sizlerge hazır biz ушул Ташкөмүрдүн бийлигине, Ташкөмүрдүн ушул жактагы чоңдорунан барып далилдеп, моундай кагаздарды көзүнө сайып көрсөтүп, алардын жүзүн коомчулукка сиздерге көрсөтүп беребиз. Азыр кепсиз аксакал. Аты жөнүңүз кандай? Акимбеков Адылбек. Абдулажанов Бурханжан менен аксакал менен ушу автобазада чок иштегенбиз да. Ал айдоочу болуп иштеген. Boş vaqında gelip oşo avtobazın tegeregin uşul jerde bak kılıp birinci bak kılıp arjaktanan keyin bul jaka ötüp bak kılıp oşo balazı menen çoğu menet kılıp meneti öte күчтүү болгондо айтканга. Эми өзү каза болуп кеткенден кийин анан баласын өткөн ушул бак. Бүгүн тартып атат андан. Bakta bir 5 tüp жаңак bolçu, örük bir 30 tüp örük. Anan anar, göbünçe anar bolçu da. Yani oşol jerde men oyum da emi. Auksionga salardın aldığında bu akırı şunça menet kıldın dep ala turgan adam gelip surap kandaydı ana suraştırıp anan ne kılış keredi. Anam bul albayım boldu dese anam auksionga koyuş kerek ele dep oylayım da mı? Oyum oşonday. Men şunça menet kılıp anan bir öyle alıp alış tura emes deyim de. Anvar Abdullayev, Аскал siz, Бул жагдай боюнча кандай болгон окуянын чоо жайын эми сиз бир ачып бериңиз. Şu atam rahmali 70-ci yılları şöyle atıp köçüp ötkende ekin maşalınmalarını tazalap kamızdardı. Şöylerini nima qılıp turup kerki menен zarar kılıp turup manu mero bo'lganda ekin oşo anar жаңгакlar oşo otkuzуп keyin bir yerde Dadabayev начальник gay bo'lgan.
familiya polkovnik, Qirg'izboyev Dadabayev. Shu yerda nima qilib turib, Makkaga kelib, bu qilib turib, qaradiki, otam bu yerga ko'rtirgan ekan, Burxonjon aka. O'tib turib, shu yerni bog' qilib, jaratib qo'ying, Shamolsaga ko'rkini ochib qo'yaylik deb, bu yer avtodrom edi. Va ekzamen topshirganda zadniy xod polupriseplarda o'shuna qilib turib, Dadabayev aka rahmalik, u ham rahmalik bo'lib ketdi. O'sha orqali shu yerni otam o'zlashtirdi-da, terki bilan. Bitta kitash keldi, shu yerda ishlab. Keyin menga keldi, klient bo'lib turib. Shu bitta tank bor dedi. Shu tankka o'xshasa, Shamol Qirg'izistonni вообще неузнаваемый bo'lib ketdi. Bari ko'karib, hali millatchilik nima bo'lardi deydi. Ko'karib. Asveni bo'lardi dedi-da. O'shanga o'xshagan odamlar ko'paysa yaxshi bo'ladi dedi. Men otam desam, молодец твой отцу deb ashuna degan. Mana hozir mana o'shul 35 sotik bugungi kunda o'shani aytib, hozir o'shanga kelatamda. O'shanga men taqta bo'lib koronavirus bo'lib qoldi. Bir 15 kun 20 kun deylik kech qolsam, nimaga kirsam, DMSga yer davlatga o'tib ketdi. Kech qoldingiz dedi. Unda dedim men shuncha mehnat qilib qolaveraman. Menga dedim, o qurgan jeriga nima o'tqizayin dedim, parnik. Bu yoqqa ozgina texobslužение nevaralarni o'satadi. Ko'kargan yer ko'karar, qolganini ulavaram dedim. Shu bilan ikki yerga bo'lib turib, shu bilan shu ahvolga tushib o'tiramiz. 2 soatda mana o'zingiz ko'ribsizlar, polya bo'lib o'tiradi. 30lik o'riklar yo'q. Tam 30 yillik. Shu o'shanga men haqiqatni nima qilaylik deyapman-da. Agar men vinovat bo'lsam, пожалуйста. Agar u vinovat bo'lsa, endi buni kim to'lab beradi? Bu otamning mehnatini. Shuncha daraxtlarni nimani yo'qotganiga. Ildizi bilan yo'q qolgan. Haqiqatni o'sha oshkor qilib bersangiz bo'ldi. Бұл жерде қадимгідей анарлар өсіп жатыр. Burxonjon akaning o'sha ekkan anarlarini kesib salsa деле бар мынағы көкірет. Şu yerdегі Шамасайдағы елдер бары білет. Өткендердің барына анар, өрік, жаңақтарды o'sha киши. Өтіп кеткен барына мен жерде сөм аз қылабыз, елдерде шығады. Бары şu yerden варенье жеген, анар жешкен, жаңақ жешкен. Эми ошондой жерде мына азыр ушундай алып туруп кесип мына азыр ошо кишинин кыйып салды да жаңақтары чыгып атат да. Бұл қайра шығарып тұрбай, тамыры менен эле. Тамыры менен чыга берет. Алла Тааланын кудурети менен ошо кишинин мээнети бар да. Түшүнүктүү. Анан мына жерде 5 түп жаңак жерде болгон. Анализ эме бар. Эки инспектор. Анализ? Мээде 5 түп жаңак болгон. Мына жерде, мына. Түрөө мээде болгон. Анан эки инспектор келип, полный тамырларын анализ кылган. 30 жылдык жаңакты Кыргызстан боюнча эч ким бускан акысы жок. Это штраф. Экотех инспекция не кылды анан? Ошо менен жазып кетти, ошо менен азырга чейин ответ жок. Мына урматтуу Жалал Абадтын экотех инспекциясы силер келип могу жердеги жаңгактарды фиксация кылып тартып кетипсиңер, анализ эпсиңер. Кана жыйынтыгы? Канча убакыт өттү ошондон бери? Былтыр сентябрдын 10-дорунда тартып кеткен. Оозун майлап койдубу же оозун басып койдубу? Эми жанагы же мыйзамды аткаргаңар келбей атабы? Бу жерде эми бир нерсе дей албайбыз, биз бирок жазып, чакырып көрсөткөнбүз да, тартып кетишкен баарын. Мурунку автобазадагы ошо Бурканжан ака иштеген мына көрүп аткан мына ичиндеги мына эл, жаңак, ушул жердеги бүт азыр войсковой часть болуп кеткен, ушунун ичиндеги бакты ошо Анвар акенин атасы Бурканжан ака экен. Бу жерде да бакты ошо киши кылган да, таштак жердечи. Мына көрүп турган мына жаңактарды көрүп атасыңар, мына эл. Бүт ошо киши жанагы Алимбек ака айткандай, ал начальник автобаза болгон, бирге иштешкен. Ошо киши айткандай, бүт ошо кишинин мээнети менен. Аны Шамасайдын 17 000 населениясы подтверждать кылат, что ошо Бурканжан ака эккени, азыр эми войсковой часть болуп калды. Эми аяка киргенге азыр мүмкүн эмес. Бирок мына көрүнүп турган бак, элдер, елкалар турбайбы? Ошо киши эккен. Барын. Мына жаңактарды, артындагы, ичиндеги бүт гүлдери бар, розалар бар. Бүт ошо кишинин мээнети да. Бу жерде өрүктү Шамасайлык аялдар келсе, челек-челек кылып салып берген, варенье кылгыла, балдарыңар менен жегиле деп. Анарларды берген. Эми азыр мына мер курук жер болуп жатат да. Эми аны мыйзамсыз ушинтип акциондордо сатылып кетти да. Бияк жеңемин
подружкасы экөө катышкан. Бул аксакал Орусияда болуп калгандыктан ковид болуп калганды, ковид илгери эми чыкпаган. Сизди саламатсыздарбы? Аты жөнүңүз кандай? Замира Абдуллаева. Сиз аукционго ушул жерге катышкансыз. Катышканбыз, булар. Ээси катары, Кайнагам. Не болду эле аукцион ушул? Ушу болду эле, нарх койду багасыны. Сиз канча бага койдуңуз? Акчасыны. Канча көтөрдү? Ушу 500 канчага көтөр. 5 миллион. 5 миллион канчага көтөрүлгөндө нема кылып койдум да. Болду эле, калпала кылбагалы дейшүүдү, ошону таштап койдум. А мен деди миллион кем көтөрөм деди у алтын. 8 миллионго көтөрдү. 8 миллионго чыксам көтөрө берем деди. Жок, 10 миллионго көтөрөм деди. 10 миллион болсо болот. Сиз 5 миллион көтөрүп, анан 5 миллионго келганда мен таштадым. Бирок азыр муну мен ондай акчам жок. Аукциондун токтомунда эч кандай протоколунда сиздин аты жөнүңүз жокпу? Биз квитанция төлөдүм, квитанцияга акча төлөдүм. Алдык. Урматтуу көрөрмандар, мына ушул жерде немелерим бар, хаммасы. Бул сурооду эмне үчүн берип атам, урматтуу көрөрмандар? Бул жерде кадимкидей аукционго катышкан жердин мурдагы ушул жерди карап жүргөн ээси катары сиз катышкан экенсиз. Бирок протоколго киргизген эмес бул кишини. Бул кишинин аукциондогу баасын дагы кошкон эмес да. Бул жерде мына одоно чоң бир кылмыш болуп атат. Бирок катышкандыгын тастыктаган бул кишинин квитанциясы бар да. Ошону сатып алганмын, 60 миң канча төлөдүм. Ошол төлөмдөрдү төлөнгөн, ошол датадагы, банктагы, счеттогу бүт квитанциялары бар. Азыр биз ушуну барып туруп, ушул мэриядан, жер башкармалыгынан дал ушул маселелердин чоо жайын ачыктайбыз. Анда жүрүңүздөр ошол мекемелерге баралы. Сизде кандай сөз бар? Сиз да катышкансыз да? Мен да катышкам. Кандай болду эле? Аты жөнүңүз кандай? Карабекова Гүлнара Казымбековна. Не болду эле? Биз ошо башталганда 3 соттук жер 5 миллионго чыккан. Анан калган жерин 8 миллионго чыгып токтогон. Ошондон кийин дагы уланат бул акцион деген, анан чакырылган жокпуз. 2 лот менен, 3 лот менен бүткөн экен. 3 лот менен бүткөн. Башында башталганда эле 75 миң менен башталган. Кийин көтөрүлдү да ошол менен. Анан 10 миллион болсо дагы сатып алам деп эжеге ошентти эле, анан эже болду токтодуң, кете берейли анда деп ошентип эмне кылабыз. Түшүнүктүү. Эми дагы бир жагдай, урматтуу көрөрмандар, бул Ташкөмүр шаарынын госрегистры дагы ушунчалык таң калтырып атат. Мына госрегистрдин, кадастрдын колунда кагаз турат. Бул кадастрдын кагазында жер талаштуу болуп, ичара ушул келишпестиктер болуп жаткан учурда дал ошол Анвар Абдуллаев деген аксакал жерди арестке коюп коет сот аркылуу. Бирок бул жака сот аркылуу арестте турган жерди Ташкөмүрдүн мэриясы, ушул кадастры кадимкиде кызыл китеп жасап, берки талашып аткан адамдарга өткөзүп берип коет да. Бул не деген көрүнүш да? Биз азыр анын баарын өздөрүнөн сурайлы. Ошол өздөрүнөн сураганда дагы сиздерге ачык жана мындай кызыктуу болот. Жүрүңүздөр анда мекемелерге. Высоковольтный линия деп менге курулушка рухсат беришпеген. Линия өтүп атат деп. Ошонго бүгүнкү кандай берип орду курулушка мен тамкалып атам да. Agar nima bo'lsa, men ham ikkita o'g'lim bor, bitta uy sotib qo'ysa bo'ladi-ku. Ya. Ular бүтүн болчу. Биз келип суга. Буларды өздөрү талкаладыбы келип? Талкалады. Биз келип, эче көз келип сугарып турчу элек. Ошондо өрүк эмнелер бар эле полный. Шланкаларыбыз Бул жер каралбай калган жер дегендей кылгысы келип атабы? Ошондой кылды, комиссия. Эмне бар болчу? Өрүк, жаңгак. Жок, буларды айтам. Буларды ушундай кылды, мына. Билинип турат, машинада шуна урганда болду. Жок, бүтүн болчу булар биз сугарып турганда. Мен парник жасайын деп келгенде бүтүн болчу. Анан уже Кайсы жылдары? Ошондо былтыр эле да. Былтыр биз 2021-жыл экен. Май болчу да. 18. Түшүнүктүү. Сот башталганга чейин бек тактап алчы. Мен атым Улукбек беке.
көз карандысыз журналистпиз. Сиздин аты-жөнүңүз кандай? Алтынбек, Шербеков Алтынбек. Шербеков. Сиз жогорудагы жердин учурдагы ээсимин деп аткан кишисиз да? Жок, апам мен. Ошо апаңыз аукциондон уткан. А сиз азыр өкүл катары келип атасыз, жерди кантип алдыңыздар эле байке ал жерди? Жерди мэрия сатууга чыгарган, анан ошонун негизинде биз сатып алуучубуз да. Бизге өзү вопрос бербесең болот. Неге? Биз ошо базарга барып жаңадан чачып машина аласың, ошондор нерсе биз покупать биз. Сиздер ошондо канча жерди сатып алып атасыздар? Аянт. Я. 30? 26, 30. 26 или 30? Документте канча? Башкача суроо берчи, пожалуйста. Все нормально суроо болуп атпайбы? Покупательный суроо бере ал мыйдан болгон надзорный органдар бар, ошолор. Жок, сиздер канча жер сатып алганыңызды билесизби? Апам сатып алган мен. Канча сатып алган? Билбейм мен. Билбейсиз канча сатып алганын. Негизи канча аны аукциондон биринчи 10 миллионго сиз уткан турбайсызбы? 8,5 миллион утканбыз. Анан кантип 800 миң сомго чыгып калды ал кийин? Мен акчасын төлөй албадым, мен эмедеги күрөөдөгү акчам калып кетти 60 миң сом. Акчаны төлөй албай калсаң, Улукбек башкадан болот да. Мен акчам жок болуп калды ошол балда. Мен күрөөдө койгон акчам калып кетти. Бул жерди билесизби, ал мурда пайдаланып жүргөн киши экен, биринчи приоритет жанагы кишиге болуш керек экен. Сен журналистсиң го. Мен бүт эмелериңе көрүп жүрөм да, анан бир тараптуу кылба. Ошо ошончо микрофон сунуп атам да, өзүңүздүн чындыкты айтып алыңыз деп. Айттым. Анда жакшы суроо берсең, анан өзүң тарапка эле ура бересиң да, постоянно эмелерин көрүп жүрөм. Ошон үчүн мен сенден үкөм, уксаң? Суранарым азыр. Микрофонду мына сизге суроо бербей туруп эле узатайынчы, эмне айтасыз? Суроо бер, угуп тур. Бул кишинин эч кандай жердеги укугу жок, суроо өтүп кеткен. Биринчиден. Өзүнүн арызы менен аукцион болгон. Өзүнүн арызы менен. Бирөө келип жазып бербеген. Өзүнүн арызы менен болгон. Бул кишиден өзүнүн суразаңа болот. Бар арыздардын копиясы сизде? Өзүнүн арызынын копиясы бар менде. Көрсөтө аласызбы? Мен текшеришим керек да, колум. Өзүнүн арызы менен болгон. Анан булар келип эле баягы өзүнүкүн кое берген болбойт да, сени алып келип алыпчы. Бул мен чоң атам жазып анан. Экинчисинде аукционго катыштырбайлы утуп алган турбайсыздарбы сиздер? Кимди катыштырбайлы? Тараптарды. Билбейм, булар катышабы катышпайбы өзү билет да. Эмне биз чакырып келбейбиз да бар үйүнөн. Кел аукционго катыш деп. Сиздин досуңуз, анан дагы жумушчуларыңыз болуп эми ушундай баягы ушундай деп айтып атат. Эми сизден ошону сураганга биз да эмебиз да. Айтып жиберет да булар эмнени гана айтпады. Бул оно киши менин адвокатым менен кече Верховный соттон чыккандан уруп койгон. Оно кишинин жанына жакын иш козулат үстүнө. Сол жүрөт го оно ким? Куба деген. Ошо Верховный соттон чыккан эле бир койгон бул бир удар менен. Адвокатым больницадан жатып чыкты. Түшүнүктүү. Рахмат мен. Ушундай суроолорду берсең, просто мындай да. Азыр сен баягы виноват кылып туруп суроо берип атасың да, бул киши өзүнүн арызы менен кирген аукционго, өзү жазган арызды. Суроо келсеңизби? Токтоп коюп, бетти айтып койбойсузбу аны? Сиздин арызыңыз менен болду аукцион? Менин арызымга натора информация беришкен. Жок, сиз арыз жазсыз беле? Арыз менге өткөзүп берди деп жазгам. Арыз аукцион коюп бер деген эмес да. Мен окудум арызды, ошол арызды айтып атасызбы? Мындай да. Арыз мында болот. Азыр 1 мүнөт туруп турсаңыз, могу кишинен суралып. Байке, сиз архитектурадан келдиңиз да, Сиз эмне качып атасыз? Жооп берип коюңуз да, мамлекеттик кызматкерсиз. Мен жооп бербейм. Мен бул процесске келбешим. Жеке маселе сураган жокпуз сизден. Жок, Канча жерди бекитип бергенсиздер архитектурадан? Андай суроо Азыр 5 сотук жер ээси жок болуп атат. Бул процесске мен катышкан эмесмин деп атам го. Сиз билбейм. Архитектурада иштейсиз да? Иштегенден билбейм да. Мен ишим башка, анын иши башка да. Башка адам жазган. Анан ошондон сурашыңар керек болчу. Мен айттым, билбесеңиз неге келдиңиз сотко? Мен суроо берет да сизге. Мен суроо, мен объектте жүрсөм чакырып койдум. Сот процесс бар экен, барып катышып кой деп айтып. Билбесеңиз неге келесиз? Сот суроо берсе не кылат элеңиз? Суроо берсе ушуну айтат болчумун мен. Ушундой айтып болчумун. Неге келдиңиз анда? Билбесеңиз анда. Катышып кой деп атпайбыз эми. Барыңчы деп. Процесс эмне экенин деп сурап неме кылдым мен. Бұл жер расында менің әкемнің жері болған. Дадабаев Қырғызбай деген әкем. Аты жөніңіз кім? Мен атым Алымқұлов Пазыл Қожагелдиевич мен. Туылған жылым 49 жылғы. 15 бай. Шундан бері şu әкемді мен білемін, şu жер әкемге болған. Әкемнің бұға эми şu жанды иштеп жүрген. Иштеп жүріп, şu sekin бұлар
текра документ кылышып алган, жасап алган да. Мына эми келип туруп акырында өзү отказ кылган бул, отказ кылып арыз жазган. Мен ушунча жыл 2000-жылы документ жасалып атат, арендаға мэриядан алып атат. 2000-жылға чейин кимдики ал жер? Ошо давай Кыргызбай акем жолгон. Андан Не кийин документиңиз бар анда? Сиздики болсо? Жок, меники эмес. Жана Кыргызбай деген кишиники болсо? Не документи бар анын? Сиз ким болосуз? Мен үгөсү болом. Үгөсү болсоңуз, не документиңиздер бар? Менин документим жок, бул неме тууралуу. Эч кандай документ. Анда сиздики эмес турбайбы анда? Меники эмес, менин үкөмүнкү. Үкөңүздүн документи барбы? Ошол үчүнбү? Жок, ал акебиз өтүп кетти да, эми. Жок, документи калды да. Калса калгандырбы? Документи барбы жокпу? Ансын мен билбейм, бар жогун ансын. Мурун илгери андай болгон эмес, жер кененчилик болгон, бардыгы калган, койгон, документтер кийин бүтө берген секин. Туурабы? А сен азыр факты калып туруп такап атасың да. Өзү негизи мен атам болгон, ал жерди атам ачкан. Ошо автобазадан жолдун беракы сууну атам алып чыккан да. Карап жүргөндө бунун атасы келип сураган. Берип тур. Мен бала чакам багып алайын, кыйналып атам дегенде ошондо берген. Ошондо карап жүргөн. Атам бул ишенип берген, бул атамдар менен жакшы болгон атасы. Үйгө деле келип чай ичип жүргөн да. Анан бул ошол менен жүрүп, акырында документ кылып алган. Документ кылып, кийин атам болду, эми бересиңби дегенде, атамга айткан, бул жер сеники эмес, бул меники деп айткан. Мен документ кылып алдым деген. Кылган ишиңди кылып бер деген да. Атам Дагы бир жолу саламатсызбы? Биздин атыбыз Улукбек, фамилиябыз Карыбек уулу. Саламатсызбы? Сиздин атыңыз кандай? Менин атым Ашыров Эмилбек Дайырбекович. Ташкөмүр кадастр мекемесинин жетекчиси. Сизге суроо. Сот процесси жүрүп атканда тараптар талаштуу жерди арестке койсо, Госрегистрдин функциясында аресттеги мекемени, объектини, мүлктү кимдир бирөөгө каттап бергенге укугу барбы? Арестте турган мүлктү жок, каттап берүүгө укугу жок. Аны кайсы мындай акыл соо адам болсо деле билет. Муну окуңуз сен. Неге каттап койдуңуздар? Шелбекова Калида. Муну азыр мен делолорун алып тактап, мындай архивный делосын алып карап туруп жооп берейин сизге. Бул жерде 34 сот жерди 2000-жылдан баштап жер налогторун баарысын өз убагында төлөп өкмөткө арендага алып келген жер. Бүгүнкү күндө аукциондо 29 сотугун аукционго коюп, 5 сот автоматтык жок болуп кетип атат. Каякта ал жер? Бул боюнча кимге катталган? Бул боюнча азыр жер адистерибизде чыгат. Непосредственно ушул мамлекеттик акты даярдаган да, ушул именно ушул жерлерге. Анан менин билишимче, биринчи очередте ушул тиги ким эле жанагы мурунку колдонуп келип аткан, булар көп жылдан бери. Ким эле фамилиясы? Абдуллаев Анвар Жанекенин атында ушул жашылдандырууга документтери болгон экен. Ошол мөөнөтү бүткөндөн кийин, колдонуу мөөнөтү бүткөндөн кийин шаардык мэрия, департамент муниципальный собственности, шаардын жерлерин ошолор тейлейт да, как собственник муниципалдык жердин ээси катары. Ошолор булардын катышуусунда менин билишимче ошол аукционго коюп, биринчи комиссиядан өткөрүп, ошол экиге бөлүнгөн, жериңиз бирөө 3 сөдүк, менин билишимче, бирөөсү 16 сөдүк. Ошол эки участок кылып туруп аукционго койгондо аукцион ачык түрдө өтүп, анан ошол биринчисинде бузулуп калган себеп дегенде бири-бирине атандашып, көп завышение кылып койгон. Бирөөсү 700 миң, 800 миң болгон, бирөөсү 3 миллиондон ашык болгон да, ошол 16 сөдүгө. Ошол себептен ошол уткан тараптар төлөбөй коюп туруп, анан экинчи аукционго киргенде мен ал жерде катышпай калган экен, как неме катары. Анан менин орун басарым катышып, ошол аукциондун жыйынтыгы менен Шербекова Калида Шайымкуловна деген эжеке утуп алган экен. Ошонун негизинде биз аукциондун протоколунун негизинде мамлекеттик акты даярдалып берилген. Аукцион протоколунун копиясы барбы сизде? Оригиналдары бар, азыр биз немелерге айттык. Азыр архивный документтерин алып келсиңер деп кыздарга бердик, даректерин. Сиз канча жылдан бери иштешип берди? Мен бул жерде 2019 3 жылдан бери иштейм.
Сиз аябай жакшы билет экенсиз да, эң жакшы билет экенсиз да бул иштен да сиз. Мен 16 Кеңес байке сиз кирип чыгып кетип атасыз го, бияка өтпөйсүзбү, мындай көрүп өтпөйсүзбү? Сизге суроолор бар. 16 август 2021 жылы жетекчи болуп дайындалып атам да. Бул ишканага чейин адис болгон жөнөкөй эле. Мына кайсы күнү болуп атат? Аукцион 12 августунда. Ошол биз как раз 1 жыл болуптур сизге ошол. Ошо как раз мен ошо 16 августтан баштап даярдап, ошо 12-13-төрү биз ошо конкурста ошо неме кылууда жүргөнмүн да. Сиз кайсы адис сиз аке? Жер кадастросу башка адис. Башка адис болсоңуз, бизге документтерди көрсөтүп бериңиздерчи, муну каттагандыгын. Азыр мындан сиздерге берилүүчү суроо муну. Эмне үчүн каттап сотто арестте турган нерсени каттап койдуңар? Кызыл китеп берип. Бул биринчиден 13 декабрь 2021 жылы арестке катталып атат. Биз кызыл китеп берген күн 20 август 2021 жылы берип атабыз. Бул базада мына түшүндүрмө ногу экиге бөлүнгөн да, ногу арыздын негизинде, Абдуллаевдин арыздын негизинде экиге бөлүнгөн экен 19-11-2020 жылы берилген арыздын негизинде. Ошол разделение кылганда ногу основной коду, значит, неме болбой калган да. Так, 13-12 дата регистрациясы. Жок, могу дата регистрациясы могу туура эмес эле жазылып калыптыр. Могу жерде мынакей кандай туура эмес? Регистрациясы. Не кагаз мына? Печатыңар менен турат. Бишкектен чыгып атат госрегистр. Түшүнүктүү. Эми ошого түшүндүрмө берейин деп атам да. Могу жерде мынакей дата регистрациясы 20.08.2021 жылы биз кызыл китеп берип каттап атабыз да. Мына выпискада катталды дегени 21-12-21 болуп калып атат. Сиз ошону суроо берип атасыз да. Бул жерде ошол компьютерден неме кылып, документтерди киргизип, же болбосо сканер кылып оңдогондо, ошол датасы компьютерде сканер кылган, же болбосо документтерди мындай такташтырган учурлардын датасы түшүп калышы мүмкүн да. Ошол себеп болуп атат. Ошо түшүп калышы мүмкүн да. Эми не деген эми бул жаш балага берип аткан жооп эмес го бул мындай. Жаш балага эмес, муну сизге мына дата регистрация. Алдап атасыңар. Көрсөтүп атам мына. Муну дата регистрацияңарды силер муну берип атасыңар мына. Ооба. Могу жерде кол коюп, силер колдо жазып атасыңар. Ооба. Печатты колдо коюп атасыңар. Бул жерде автомат качан катталгандыгы тууралуу фактын алдай албайсыңар. Бул сайтта турган нерсе. Силер муну колдо жазып атасыңар. Эми биз муну сайтка ишенебизби? Же силердин муну колдо жазып койгон кагазыңарга ишенебизби? Колдо жазган кагазга ишениш керек. Эми базага өзгөртүү колдо жазып койгонго ишенет экенбиз. Сканер кылганда Госрегистрдин официалдуу сайтына, мамлекеттик каттоонун сайтына ишенбейт экенбиз дагы. Бул кишинин колдо жазып койгон кагазына ишенет экенбиз. Урматтуу Госрегистрдин башчысы, мамлекеттик каттоо мекемесинин башчысы, көрдүңөрбү могу таш көмүрдөгү силердин акыбалыңарды? Эми муңарга биз ишенбейбиз. Силер ишенсеңер. Бул жерде техникалык ошибка болуп, ошол базага ошол дата кирип калышы мүмкүн. Техникалык ошибка менен көп нерсени кылат экенсиңер да силерчи. Эми монтип силер бирөөнүн кызылдай жерин сотто арестте турган нерсени монтип кийин коюлуп атат, арестке мурун коюлуп атат. Мына датаны карагыла. 13-үндө коюлуп атат. Силер 21-inde 13 күндөн кийин коюп атасыңар. 6 күндөн кийин. Не деген нерсе муну? Силердин айыңарда мына жерин бул киши алдырып атат. Өмүр бою жерин пайдаланып келген жерин. Приоритетти бул кишиге коюш керек эле мыйзам боюнча. Ал ошол конкурсту, аукционду шаардык мэриянын астында турган комиссия биз буга чейин дагы Госрегистр чечпейт да эми. Түшүндүм мен урматтуу көрөрмандар, буга чейин сиздер көрсөңүздөр керек. Таш көмүргө келгенде 20-20-сына жазалып атса, арест деген тиги 10 декабрда коюлуп атпайбы? Кандай 20-да жасалып атса? Мына даталарында эле көрүнүп турат. Жок, кандай үч нерсени жазып койсуңар. Мында да колдо жазып атпайсыңарбы? Колдо жазып. Берилген күнү. Колдо жазылат да, анан автомат менен жазылмак беле. Жок, могу жерде сайтта турат да, фиксация болот да, бул биринчи катта. Ошол техникалык ошибкалар менен ошол дата түшүп калыптыр да. Эми кандай регистрация ичинде турат, китепте кача жазылган турат ичинде. Аныктап арестке ким кылган? Жок, арестке чейин болуп атпайбы ал?
Жок, муну колдо жазып атасыңар. Силер бүгүн деле жазып коесуңар 5 жыл мурда деп. Канты 5 жыл мурда деп жазып бересиң. Бир регистрация жазгысы турат. Көрсөтүп убакыт турса, каяктан мурда жазып коесуңар? Сиздерге мындай көрсөтүп, мына жерде турасыңар, мына жерде колдо жазып атасыңар, мына жерде колдо жазып атасыңар. Анан силердин колдо жазганыңарга ишенебизби же сайттагы биринчи баштапкы фиксация болгон кагазга ишенебизби? Китеп кайсы күн даярдалып атат, кайсы күн катталып атат. Турат го катталып полностью. Жок, силер муну колдо жазып койдуңар да силер. Кол менен оңдоп атасыңар. Бардык документация колдо жазылып, оногу штамптар колдо толтурулуп. Жок, муну биринчини өзгөртө албайсыңар да силер муну. Биз ошол ошибка болуп, ошо техникалык ошибкалар менен ошол датасы өзгөрүп кетиптир да. Муну неме кылып беребиз ага. Ладно, муну протокол көрдүңүзбү? Ишеним каты бар деп жазып койдум. А силерде муну кол койгондорун карай, алардын колу эмес. Алар ошо председатель жооп берет. Жок, силерге ошонун копиясын бериш керек да мунун. Копиясын бериш керек да. Муну колдо кагаз силерге да келиш керек. Тиги жерде турат. Жок, листап этсеңиз, ошол жерде эле турат. Ошо протоколу. Протокол да. Мени протоколдо көрсөтүлгөн бааны сурайлычы. Бул жарандын аялы катышып атат. Квитанцияны монтип төлөп атат силерге. Кана квитанциясы? Бизге эмес, мэрияга, ошо мэрия ДМС жер уюштуруучу немеге. Мына квитанцияны силерге төлөп атат. Квитанцияны төлөп, аукционго катышкан кишини, мына комиссиянын мүчөлөрү ким катышкан ошо комиссияга сиздерден? Биринчисинде ким катышканын билбейм, кийинкисинде мен катышкам. Мына сиз катышсаңыз, экинчисинде фамилияңыз ким? Биринчисинде катышып, мына акча төлөп атат. Акча төлөп катышып атат. Эмнеге протоколдо силерде могу протоколуңарда жок ал киши? Кайсы киши? Катышкан киши. Аны ДМСтен сурагыла. Жок, комиссияда бар беле? Биринчисинде жок болчун мен. Жок, биринчисинде катышты беле? Биринчисинде мен катышкам, мен катышкам. Бар беле? Биринчисинде келген аялы. Биз катышканбыз, ооба. Ал жерде айттым го алеге. Бири-бирине Түшүндүм. аталашуу болуп, 5 миллион кошкон. Экинчи тараптан 5 миллион берген. Ошондой болгон. Катышкан беле? Катышкан, по-моему, ооба. Комиссияда мүчө болсоңуз билесизби, катышкан катышып Эми биз ар бир адамды мындай элестетип калыш кыйын болуп атат да. Жок. 1 жыл мурунку нерсеничи. Могу экинчиси мынакей азыр ушул экинчиси менен өтүп атат го. Биринчиси не состоялся болуп уже мындай кандай күчү болбоду да. Алар төлөбөй койду да. Мен автоматам экинчиге өтүш керек болуп? Автоматам экинчиге өтүп атат. Экинчиге катышкан кишини силер катышпады деп атпайсыңарбы? Жок, экинчиси эмес. Биринчи эле аукцион мыйзам боюнча бирөө утту, көп сумма болуп калды, 10 күн төлөй албай калды. Ал экинчи кишиге автоматам өтүп кетиш керек эле. Сиздин сурооңузду эми түшүндүм. Бирок эми аны организаторлор ушул жанагы комиссияда мүчөсүңөр. Ооба, аукционду уюштурган адамдар жооп берсе туура болот да. Мен бул жерде ал боюнча маалыматым жок экен. Бирок биринчисинде катышканын тастыктайсызбы? Биринчисинде могул жерде жазылуу, мен окуп туруп анан бир карап туруп айтып берсем. Жок, протоколдо жок ал. Фамилияңыз ким? Менин фамилиям Машыров Эмилбек. 3 жолу айттым го. Биринчиде жок. Биринчиде сен катышпаган. Биринчи аукциондун немеси боюнча бул жерде протоколдор жок экен да. Биринчи 25-чи. Кимдин ордуна бардың? Шеруктун ордуна бардың? Шоруктун ордуна барып мен кол койгон экенмин. Ошондо ИО элем да, ооба. Шоруктун ордуна келип кол койгон экен. Сиз могу жерде эми организатор Шоруков А деген ким ал? Шоруков А мага чейинки болгон жетекчи. Жетекчинин ишеним каты барбы сизде ушул аукционго катыш деген? Ишеним каты жок, ал киши жумуштан бошоп кеткен. Мен ИО директор болгом ушул жердечи. Анан ошол как ИО директор катары мен катышкам. Каерде жазылып турат ИО директор деп могу жерде? Эми аны тиги организаторлор жазат да, протоколдорду биз жок, жазбайбыз. Сизде ким укук берди могу жерге катышканга? Мыйзам жол береби сизге? Мыйзам жол берет. ИО директор болуп мага буйрук чыккан. Ошонун негизинде чакыруу болгон, барып катышканбыз. Кайсы мыйзамда? Аукцион мыйзамында жол береби? Эми фамилия башка кишиде турат. Ишкана токтоп калбаш керек да. Бир адам жумуштан башка жумушка которулуп кетсе, ошонун орун базары, ордуна дайындалган адам ошол ишти алып барып. Анда эмнеге өзгөрткөн жоксуз? Эми аны тиги уюштуруучулардан сурашыбыз керек да. Эмнеге өзгөртүп менин фамилиямды жазып койбоду? Мен ошонун ордуна деп. Жок, орду жок, көрүнбөйт да. Ордунда совсем башка киши турат. А сизден ошол жерде ИО директор же ишеним каты бар деген нерсе жок болуп калбайбы бакта? Неме организаторлордон тактап сурап көрөбүз эми бул. Ушул мыйзамдуу муну? Эми аны мен айта албайм мына. Ошол жанагы организаторлордон именно эмнеге фамилиябызды алмаштырбай койду, сурап тактап көрөбүз. Жок, муну сиз мамлекеттик кызматта иштейсиз да. Мамлекеттик кызмат бул жөн эле мындай шалтай-балтай эмес да.
кийин эмне үчүн кол коюп аткандыгын билиш керек. Сиз бул жерде кол коюп атасыз. Ооба. Жок кишинин атына сиз кол коюп атасыз. Ошол ким укук берди сизге? Шороковдун ордуна мен дайындалдым. Мага приказ чыгып, "Ио исполняющий обязанности" деди. Ошон үчүн кол койдум мен. Сиз өзүңүздүн фамилияңызды деле коясыз да. Ал Шороков мисалы үчүн бир жерде жүрсө, сиз атынан барып кол коюп кое бересизби анын артына? Эми сиздин сурооңузга түшүндүм. Ошол убакта ушундай болуп калган. Ага, ооба, биз жооп беребиз. Бул мыйзам бузуу да бул. Эми мыйзам бузуу деп айта албайбыз. Ал жерде протоколдордо тиги жерде баардыгы катышып, комиссия кворум болуп атат. Ал тем более ошол аукцион бүгүнкү күндө неме күчүн жоготуп койду да. Ошол мыйзамдуу деп табылбай калды. Себеп дегенде акчаларын төлөбөй койгондо байланыштуу. Төлөп койгондо эмне кылат элеңиздер? Төлөп койгондо дагы мыйзам боюнча иш алып барат элек да. Мыйзам сактап атпайсыз аны жокта. Эми организаторлор фамилиясын гана алмаштырбай коюптур да. Эми ал суроо тигилерге. Бул жөнөкөй иш эмес, фамилиясын алмаштырбай коюптур деген бул жөн шылтоо эмес да. Бул өтө чоң кылмыш да бул. Сиз эмне кылды деп атасыз ошондо? Бирөөнүн ордуна силер кол коюп атасыздар. Бирөөнүн ордуна өзүм мен приказдарым көрсөтүп. Канаатыңар силердин бу жакта. Ал мурунку жетекчинин фамилиясын жазып коюптур деп атам. Ошон үчүн мен алдын сызып туруп кол койдум. Кана сызганыңыз? Сиз Шороков эмессиз да? Сизде копиясы экен, оригиналдарында сызылуу болуш керек. Кана оригиналын караңыз. Ал жерде экинчи протокол, бул жерде жок. Бул жерде мындай болуп атат да, мына биз таш көмүргө эмне үчүн эме кылып атабыз? Бул жакта өтө чоң мафия экен. Госрегистр, архитектура, прокуратура, аким, мэрия, ДМС, бүт мафия болуп алып, бул жакта мындай өзүнчө бир Кыргызстандын аралчасы кылып алыптыр да. Каалаган киши каалагандай элдердин үйлөрүн, жерлерин тартып ала берет экен. А бу жакта болсо, бу жактан ашпай кетип калыптыр, бу жактан ашпай кетип калыптыр. Бу жакта биз монтип жазып койгонбуз, мына деп туруп, колдо көтөргөн кагазын көтөрүп чыгышат. Бул мындай нерсеге билбейм кандай биз мамлекетте мындай болсо кандай болот? Бул боюнча прокуратура актап койду, соттук териштирүүлөр болуп атат. Бул боюнча прокуратура да жабат. Кылмыш жок экен деп коюп чечилет, ошол соттук териштирүүлөр соттун чечиминин негизинде туура эмес деп сот тарабынан баа берилет. Суд кустук гражданский. Уголовное дело открыли. 332 часть. Сен комиссияга катышкан үчүн 3 жылдан 10 жылга чейин камалып кетесиң. Болупту. Запад айтып коеюн. Мыйзам чегинде жооп беребиз. Ооба, жооп беребиз. Шороковдун ордуна кол койгон үчүн. Жооп беребиз. Бияктын аягы келип сен член комиссия болуп атасың. Ошо аягды эмнеге протоколго киргизбедиңер 5 миллионго ыйлап чыгып кетет деп сен адам катары, гражданин Кыргызстан катары айтыш керек эле как член комиссии. Эмне айтпадың? Член комиссия биз ошол убакта айтылган эле. Просто бул жерде тигилер төлөбөй койгон үчүн комиссия бузулду деди. Тиги ирети менен алып барыш ал комиссияны аукционду. Сиздин функцияңыз эмне? Комиссиянын мүчөсү катары эмне кыла аласыз? Мына аял киши, бул кишинин аялы келип катышып атат. 5 миллион сом коюп атат аукционго. Анан аны силер протоколго киргизбей атасыңар. Жоготуп берип атасыңар ал кишини. Бирок могу жерде факт турат, квитанциясы төлөнгөн, катышкандыгы далилдеп. Неге комиссияда ошону киргизген жоксуңар? Комиссиянын мүчөсү катары. Катышкан кишини катышпаган кылып коюп атасыңар. Эмнеге? Буга организаторлор жооп берсе туура болот. Эми протоколдорду неге бардыңар анда организаторлор жооп берсе, силер эмнеге катышып атасыңар аяка? Эч нерсе кыла албайсыңар. Мүчөсү катары катышабыз. Силер келип башыңар менен ошого жооптуусуңар өзүңөр. Жооп беребиз, ооба, жооп беребиз. Неге айткан жоксуңар? 5 миллион берсе, жок кылып жүрүп атасыңар. Биз жок кылган жокпуз. Алар төлөбөй койгонунда ошон үчүн кайра аукцион бузулду деп. Төлөп койгондо эмне кылат элеңер? Төлөп койгондо мыйзам чегинде документтерин даярдап берет элек. Даярдап берет элеңер, даярдап азыр берипсиңер. Бирөөнүн жерин тартып алып берип коюпсуңар. Буга чейин да бирөөнүн үйүн тартып берип койдуңар. Эми азыр мындай силер Кудайдан корккула да кичине. Элдин мүлкүн кантип эле силер бирөөгө менчиктеп, антип итим ышык кылып ойнотосуңар? Жок, андай эмес. Биз мыйзам чегинде эле жумуш алып барабыз да. Арыз менен кайрылып атат. Кайсы жерде жазылып атат? Мен отказ кылам деген сөз. Отказ ким айтып атат? Эмненин негизинде силер аукционго коюп атасыңар? Ушунун арыздын негизинде. Бул арызда эмне деп жазып атканын түшүнүп атасыңарбы? Эмне деп жазылып атат? Түшүнүп эле турабыз. Кайра окугуланда түшүндүм. Ушундай арыздын шашын эмес, мында кайра окуп. Жок, ушундай арыз аукционго койгула деген кайсы жерде текст турат? 5 өкмөттүн 573-токтомунда көрсөтүлгөн. Не деп көрсөтүлгөн? Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органы, ыйгарымдуу укуктуу органы укукка ушул жерди булар арыз менен кайрылганда силер түшүнүп атасыңарбы арыздын мазмунун? Мен сүйлөп кетип алайын. Жерди жергиликтүү жер талдоо комиссиясы
конкурс түрүндө жана аукцион түрүндө гана бере алат. Бул жеке менчикке сураган үчүн курулушуна деп атат. Курулушка только жеке менчикке гана берилет. Жеке менчикке гана курулуш кура алат. А ушу буларга арызын канааттандырып туруп, жер талдоо комиссиясы аукцион менен жактырып берип атат. Болду ошо буну. Жок. Mana men толук куруп кеткеним жок дегенмин. Mana жамбашлары дедим. Жамбашлары куруп кетсе дедим. Mana yerге эстөө кылам дедим. Биягын улап коям дедим. Mana yerден деп. Мен кыргызча жазып бер дедим Дамира. Машинча жазып мен окуй албастан бир аял жазырып чыктым манкомтада. Берип кеттим. Көргөн жокмун, бирок сиздин мен ошондой деп жазыр экенмин. Mana куруп кеткен болсо маны турбайт. Анда эмнеге арыз кылып кетти деп. Жок, түшүнүп аксакал азыр. Мейли, аны да чыгарыпсыңар. Эми муну адамдар катыштыбы? 11 адам катышкан, бул жерде форум болгон. Биринчи этапта 3 лот менен өткөзүпсүңөр. Бул жерде жарандын, мурда пайдаланып жүргөн жарандын аялы келип катышты беле? Катышкан. Протоколду көрсөтүңүзчү катышкандыгын. Барбы? Протоколдо жогоруда айттыңар. Бул жактын аялы катышкан деп атасыңар. Протоколдун көрсөтүп бергилечи катышкандыгын. Абдуллаева. Протоколдо канча сумма көрсөтүлгөн? Канча аукционго баа койгон? Тарифке. Абдуллаева, ал эмес. Абдуллаева. Кана баасы? Жок, Абдуллаев көрсөткөн эмес. Бул жерде аукцион көтөрүлгөн 2 миллион 621 миң. Ким көтөрдү аны аукционду? Өздөрү көтөрүшөт да. Ошо көтөргөн баасы канча экендигин көрсөтүп бергилечи. Көрсөтүп берип атпаймынбы? 2 миллион 600. Жок, Абдуллаеваны кана? Абдуллаева көтөргөн баа. Абдуллаева эмес. 5 миңге көтөрүп 5 миллионго көтөрүп атат. Кана ошо? Шербекова болуп атат. Жок. Турсаңар, Абдуллаев көтөргөн жок. Бул жерде аукцион шарты боюнча аукционист кошуп кетет 10%. 10%тен шагы менен кошуп кетет. Булар колуна табличка берилет. Табличкага эгер макул болгон баа, макул болгон адам кармап тура берет, а макул болбосо түшүрөт. Хорошо. Ошондо булар Шербекова ошого чейин көтөрүп барган, Абдуллаев таштап берген. Анан алып тастаган сумма коюлбайт деп. Токтоңуз. Азыр мына утуп алган 2 миллионго утуп атат. Утуп алган сумма жазылат. Бул биринчи протоколбу? Ооба. Биринчи протокол. 2 миллионго утуп атат. 2 миллионго чейинки көрсөткүч бар. Эгерде бул отказ кыла турган болсо, автоматтык түрдө кийинки Абдуллаеванын баасына түшүш керек эле. Абдуллаевага биз айтканбыз. Эгер бул албаса, сиз аласызбы деп аялына айтканбыз. Кана баасы, Абдуллаеванын баасы кана? Баасы эмес, баа ушуга жетип туруп түшкөн. Жок, Абдуллаева көрсөткөн баада болуш керек да, протокол кана силерде мындай. Не деген? Андай болгон эмес. Биз ног бааны гана кылабыз. Ушу бааны көтөрүп биринчиге сунуштайбыз. Ал албаса, экинчиге сунуштайбыз. Мына угуп атасыңарбы? Бул жерди берип аткан комиссия жообу болуп атат. Эмне болуп атат? Эмнеси туура эмес болуп атат? Протоколду көрсөткүлөчү дейм мага. Протокол эмне ног? Абдуллаева бул протокол эмес, бул протоколдун жүрүшүн көрсөткүлө бизге. Ким Асан не кылды, Үсөн не деп сүйлөдү деген сөз. Кана? Мына. Кайсы жерде көрсөтүп атат мында? Абдуллаева. Абдуллаевага биз мына акты түзгөнбүз ошол жерде. Өзүнө сунуштасак ал албай койгон, мен албайм ал акчага деп кеткен. Жок, бирок протоколго жазып. Силерге кагазга барбы ошол албайм деген сөз? Ошо 5 миллионго көрсөтүп берилечи ошо албайм деген кагаз. Протоколду көрсөтүп койгола болду. Ошого эле келдик. Таппайсыңар аны, ит менен издесеңер таппайсыңар. Жок. Табабыз. Тапкылам да. Ошо Абдуллаева 5 миллионго көтөргөн эмен протоколду көрсөткүлө. Ошоңузда Акарачка 11 миллиондон отказ кылганда 5 миллион эле өтүп кетиш керек да. Абдуллаева Зулкумага. Ал жок. Мына акты түзүлүп бул боюнча ошол жерде. Кана, көрсөтүлгөн бат. Мына 6 миллион 706 миң 969 сом мөлчөрүнө жеткенде Абдуллаев Зулкумга аттуу жаран бул суммага албашын айтып утулуп аукцион жүрүшүн токтотту. Ал эми жогоруда аталган сумманы Шербеков аттуу жаран утушкай болду. Жок, Абдуллаева кайсы жерде баасын көрсөтүп атат? Бизге тарифин көрсөтүп атат. Ушуга жеткенде Абдуллаев таштап берди. Албайм деп. Алгачкы канча адам башталды? Канча сомго ким көтөрдү биринчи? Андан кийин ким көтөрдү? Бул подделка кийинки документтер да. Ошол жерде мындай комиссия кол коюп берет ошол жерде. Жок, бул комиссияларыңыз билбей туруп сүйлөгөн жерде. Подделка документ. Мен сага доказать. Токтоңуз, эми бул биринчи комиссия экен, Эми мунуга жооп бергиле. Могу киши Шороков катышты беле ошол комиссияга?
Шороков емес, немесі башка ким екен? Кимдин колу екен? Кимдин колу ал? Комиссияның Азыркы директордун колу екен да бұл. Бул жакта Шороков турбайбы? Эми Шороков жок болсо ордуна качып жатат да. Доверенность болушу мүмкүн. Буйрук. Кана доверенность көрсөтүлүчү. Тиякта ичинде келет ал. Кайгында? Булар аппаратта сотто булар бүт чакырылган. Биз бардык. Алар тапкан жок. Силерге шылтап атат алар. Ким шылтап атат? Госрегистр силерге айтып атат. Ушуларда документ, уюштуруучуларда деп. Жок, биз ишти баарын тиркеп бергенбиз. Кана ишеним каттар? Делону ачпайсыңарбы? Көрүп атасың, ишеним кат дегем жазып коюш керек экен меке кол коюп атканда. Бул жерде мүлк болуп атат. Жаңгактар болуп атат. Жаңгак 400 жыл жашайт. Жаңгакты кайсы итпай, чотпай барып кесе албайт аны. Өзүнүн процедурасы бар. Жаңгак болуп аткан Токой багытында жашылдандыруу жерди силер кантип өткөзүп койдуңар могу? Кана жаңгак деген жер. Жашылдандыруу болуп атпайбы? Жок, жашылдандыруу. Ал жер кандай жаңгак эмес беле? Жаңгак өзү курап калды, эчтеке калбады, жазылса карап бер. Мана сенге көрсөтүп атам, прачишке. Көрсөтүп атам мен сенге. Ошону мана эре келишти алганмын. Осман барып көргөн. Мына урматтуу көрөрмандар. Мана көрүп атсамбы? Мана жерде куруп жерге теплица кылам дедим. Булар мындай кылган да. Мана көр. Жок, бул көрсөтсөңүз деле буларга эме жок. Бир тарапты не кыласыңар билсеңер? Могу арыз көрсөтсөңүз. Мына, урматтуу көрөрмандар, келиңиз байкес. Кел. Мына арызды мына ушул жерде отурган, мына видео тартып аткан жигиттин ордунда отурган Дамира деген аял бар эле. Ошол Дамира качып кетиптир бүгүн биз келсек. Дал ушул арызды Дамира келет дагы бул кишини алдап жаздырат. Бул жериң мамлекетке өтүп кетти. Сен кеч калып калдың деп айтса, не деп атат? Жардам бер бизге дейт да, бул ак жүрөгүндө бул киши жардам бер десе, ал арам ойлуу адам не кылып коет? Мындай кылып жаздырат. Арызды ким жазды? Дамирага мен кыргызча жазып бербейм. Жазып берчи деп Дамира жазды. Дамира жазды. Мен мага келинге кидим ол. Мен делеши? Анан ал Дамира жазбаптыр го. Ким жазган? Сырттан бирөө жазып келсиз го. Дамирага мана жерде отуруп жаздырдым, мана Куда турупты үстүндө. Куда турупты. Сырт кеп чыкканым жок, мана жерде жаздырдым деп атам мен сенге. Мана жерде жаздырдым деп атам. Адамдарды күйгүзүп атасыңар. Силер күйгүзүп атасыздар. Мана жерде жаздым деп атам. Мана жерде жаздым деп атам. Мана аял башкасы жаздырып келиң деди. Бана аялга чыктым. Мана коштук. Мен жазышы билбейм, кыргызча дедим. Жаздым дедим. Мына урматтуу көрөрмандар. Дал ушул Дамира эмне үчүн качып атат бизден? Сен атайын жана шунак сенем жим отурасың. Дамира качып атат. Силердин келишиңерди билген да жок. Билди. Силер сотко барганда айттыңар, келди деп. Билди. Силер менен сотто отурдук го. Кырбай эле сүйлөйөр керек. Ошо. Бирок адамдар ошончолук күйгүзүп атасыңар. Сен бергенсиң, мен сатып алдым деп атат. Мана мэрен алды азыр. Силер адамдарды күйгүзүп атасыңар. Күйгүзгөндө эмес. Анан мына сен атайыңыз ондойго коюп көрчү. Мен onun atayını koyup görçü, şundaksa sen nima kılar ekensin? Bul boyunca ben düşünmeden yazıp koydum bunu. Az bir malumat ayttık. Bul boyunca siz hızıldap gelin joksuz. Dabirler hızıldap geldi. Buların atası dağı bu başka biri koldan жүрген жерди булар тартып алган экен. Men mana aytdim. Dadabayev öz kolumdan başında aytdım ha. Men bak bu Bala kulak sal. Bu men bu vaqtlı enim агурат кылып турайын işte алып туруп. Sen gapirme, men bo'lganman o'sha. Dadabayev начальник bo'lgan. Kelet ошол уже ketishdi уже. Алар уже келишет экен. Balası жаш бала edi, мындай edi. Талаш бизге эмне жүгүңөр? Жаш бала edi. Жок, могу жерде биз мына иш боюнча сүйлөшөлү. Мына жерде булар пайдаланган эмес, башка бирөөлөр пайдалаганды булар документ кылып алган. Мына кептин бар. Адам. Могу жерде факт болуп атпайбы? Өзү айтып келген. Дадабаев майорлук еді, полковник. Ошо Бурхан женеке мананы көкөй турду деди. Кеге афондук кылып алды, афондук кылып алган. Баласы сураса бербей атсыз го. Кайсы баласы? Ошонун баласы. Бир келген жок баласы мен алдым ке. Келет ат ошо. Дарендага. Силерден мэриядан алып атат. Анан 2000-жылдан бери пайдаланып келген жерди бүгүн 2020-жылы Дамира деген кызматкер ошол жердеги бул кишинин айтымында так жанагындай көрсөтмөнү жаздырып жардам сураса ал ою башка жакта болгонбу азыркы саясатка алып келген ошол Дамира болуп атат да. Дал ушул маселе боюнча биз Дамирага келдик эле, ал иже жок азыр. Ал силер келишиңерди билген жок, келсе ошол жооп бермектер болду. Ит менен издеп таба албай атасыңар го. Кантип ал комиссияны сатса каяна таба атат? Кана телефон деген мамлекеттик кызматкер ал, ачык болуш керек. Мына ачкелери турат. Бул жерде эле жүргөн бул. Иште ачык калат şimdi. Ачкысы жок, кайка бармак эле. Могу жакта
Аукциондо сиз катчы болуп отурган экенсиз. Катчы болуп отуруп, сиз катышпагандыгыңызды прокуратура кызматкерлерине тергөөдө маалымат бериптирсиз. Сиз катчы болуп, аукциондогу негизги киши болуп турган киши аукционго катышпай койгондугу бул аукциондун мыйзамсыз өтүшүнө жакшы жетиштүү далил боло алабы? Мен ошол убакта ооруп Бишкекте больницада жаттым. Мына тергөөгө жооп берипсиз. Ооба. 1-августтан августтун 27-сине чейин. Аты жөнүңүздү бир айтыңыз. Садырбеков Данияр. Ошол. Ошондо бул аукцион кандай болуп калат, сиз катышпасаңыз? Эми башкалар катышып атпайбы? Сиз кимге ишенимдүү өкүл катары ишеним кат бердиңиз? Бизде жетектөөчү адис бар, мынакей. Алар буйрук боюнча мынакей. Мынакей. Бул жаңы буйрук мынакей. Ташкөмүр шаардык мэриясынын аукцион жана конкурс өткөрүү боюнча комиссиянын курамына өзгөртүү толуктоо киргизүү жөнүндө. Мурунку буйрукта деле мына бүт кызмат орундары кирген. Бул жерде жазылып турат. Шаардык мэриянын коммуналдык чар боюнча башка адизи, шаардык мэриянын коммуналдык чар боюнча жетектөөчү адизи. Эмне экен? Жазылып турат да буйрукта. 22-жыл болуп атпайбы бул буйругуңуз? 21-де деле ошондой. Жок, сиз мага 22-ни окуп берип атасыз. 21-ди 22-жылдагы сентябрь айында чыккан буйрукты окуп берип атасыз. Эми сизге суроо. Бул комиссиянын курамы мыйзам боюнча ким бекитет муну? Кандай ким бекитет? Курамын ким аныктайт? Кандай ким аныктайт? А жерде кандай эле прямой эле сурап атам. Прямой, бүт прямой. Бор кеңеште бекитип эме кылып туруп беришет. Анан биз ошонун негизинде депутаттар. Түшүндүм. Комиссиянын курамын депутаттар аныктайт. Сен эмнеге мага мындай өзүңчө эле эме кылып атасыңбы? Кандай? Багындай багы провокационный суроолорду берип, анан кийин ким эле ким деп, как будто мени күнөкөр катары эме кылып атасың да сен. Силер мындай өзүңөрдүн функцияңарга эле жооп берип койгула. Мен жооп бербейм сага. Өткөндө жооп бергенмин. Комиссиянын курамы эме кылып алып, анан эме кыласың. Бар да жетекчилер. Мен провокация кылган жокмун. Сен келип алып туруп провокация кылып атасың. Мен өткөндө сиз деп туруп эме кылып атсам, азыр келип алып туруп мага как будто эме кылып атасың. Өткөндө дагы мен больничтан чыкканда келдиң, анан мынаундайбы, тигиндейби деп. Жок, өткөндөгү жөнүндө азыр өзүнчө сүйлөшөбүз. Мунуга сүйлөп бергем мен сени мен. Комиссиянын курамын депутаттар бекитеби? Сүйлөшпөйм дедим мен сени мен. Булар таза эле мындай психологиялык жактан жакшы элеби, урматтуу кыргызстандыктар? Булар эмне деген шермендечилик мындай? Эмне эле мындай? Мына турат, мына могу киши. Көңдөй, мына киши келип сурап атат. Жаран кайрылып атат. Форумга канча адам, 8 адамдан канча адам катышканда форум болот. Аз прокуратурадан 5 адам катышты. Ошо болобу форум болбойбу? Өзү комиссияда 11 адам. 5 адам катышыптыр. Болобу ошо форум? Ты скажи, сен эме шердин эмес адисисиң, заведующийсиң. Буларга сөз деле жок экен. Сөз деле жок экен. Ошо адамга биринчи 30 жылдык эктең ушу жерди аласыңбы деп. Силер комиссияга катышпасаңар, комиссияда жок болсоңор, катчы болуп турсаңар, ал аукцион мыйзамдуу болуп эсептелеби? Мен ошол убакта ооруп атканмын. Түшүнүп атам. Больницада болчумун, жок болчумун. Мен жооп бере турган жерлерге жооп бергем да. Улуп. Прокуратура чакырган. Прокуратурага жооп бергем. И плюс түшүнүк катым турат. Урматтуу көрөрмандар, жогоруда иш боюнча азыр Ташкөмүрдүн прокуратурасына келдик. Көп иштер ушул прокуратурада жасалбай атат, ачык эле. Жанагындай бармак басты, көз кысты деген дал ушул прокуратурада болуп атат да. Бул жактагы полный көп ушул мыйзамсыз жагдайларга дал ушулар көз жумуп отурат. Азыр биз прокурорго кирип сүйлөшөбүз, сурайбыз, кандай болуп атат, эмне болуп атат. Бакытбек Кыдырмышев. Саламатсызбы? Атыбыз Улукбек. Журналистпиз. Азыр мынау иш боюнча сиздерге кылмыш иши
ачылсын деп аукционду мыйзамсыз кылгандыгы үчүн кылмыш иши ачылган экен. Ооба. Не болду эле? Келиңиздер. Бул кылмыш ишти Ташкент шаарынын прокуратурасы тергеген. Тергөө ар тараптуу жүрдү. Тергөөнүн жүрүшүндө кандайдыр бир кызматтык абалдан, кызматтык органдардын кызматкерлери тарабынан кыянаттык кылган аныкталган жок. Андан сырткары кандайдыр бир расмий документтерди бурмалоо же кошумча аппак жасалуу угуп турбайсыз. Суроо бердиңиз, суроого жооп берейин, Жакшы мактаңыз жүзүндө. Аныкталган жок. Ошол себептен кылмыш иши кимдир бирөөнүн кыймыл аракетинде кылмыштын курамы жок деген боюнча кыскартылды. Ал кыскартылган боюнча бул тараптарга билдирилди, кылмыш менен таанышкан. Азыркы убакта керемет болгон чынында. Кылмыш иши областтык прокуратурада данный менен да. Керемет болгон деңиз. Чыгарган атменде чыгардык. Шерабей. Эми мындай да беке, сиздерди Курманкул Улушев мырза жакта жогорку мешке барган сайын сүйлөп, окуй азыр бизде мыйзамдын бир тамгасы өзгөрбөйт. Мыйзам сааттай чыкылдап иштейт деп кайра сүйлөп атат, көрүп атасызбы? Өзү да келип кетти да бул жакка, региондорду кыдырып жүрөт, кандай иштеп атат менин кызматкерлерим деп. Анан ушу таш көмүргө өзгөчөрөөк көңүл бурушун биз ошо генеральный прокурордон суранат элек. Анткени өзү деле билет болуш керек, канча кат түшүп атат таш көмүрдөн, канча даттануу болуп атат. Мына жерде аукцион боюнча сизге суроо. Аукционду өткөзүүдө кайсы бир аукциондун мүчөсү, комиссиянын мүчөсү катышпаса, башка бирөө келип кол койсо болобу? Мен сиздерге тактап айтып коеюн, тергөөнүн убагында катышпаган кишилердин ордуна буйрук менен катышкан кишилер, же болбосо катышпай калган кызмат адамдардын ордуна ошол өздөрүнүн кызматтык милдетине карата катышкандыктары аныкталган. Ошол үчүн кылмыш иши бул жерден кыскартылган. Азыркы убакта областта окулуп атат. Мындан сырткары мен түшүндүрүп коеюн, эгерде макул болбосоңор областтык прокуратурага же сотко кайрылган. Эмне өстүп госрегистрде өсүңүз? Демек ошондой болгон деңиз, госрегистрде өсүңүз. Мыйзамды көзөмөлдөөчү орган жерлерди иштебесе, жок, мага госрегистрди кылып берсеңиз. Элде адилетсиздик жок болуп, кылмыш иштин негизинен суроо бериңиз. Ошо кылмыш иштин негизинде сурап атам да. Мен сиздерге жооп бердим. Госрегистрдин өкүлү жок, бирок анын ордуна башка киши келип койот. Тергөөнүн убагында баардыгы такталды. Баардыктары катышканга укугу бар, кворум болгон, ошол себептен кылмыш иши кыскарган. Мындан сырткары мен тактап коеюн, бул боюнча Абдуллаевка убагында жергиликтүү органдар убагында дагы билдирүү жиберилген. Урматтуу Жолдош Абдуллаев келип туруп, аренда договорун узартып алыңыздар, эскертебиз деген каттары бар. Мен бул жерден жашыра турган эчтеке жок. Кылмыш иши кыскартылды. Азыр мен түшүндүрдүм сиздерге. Кандай десеңер даттанууга укугуңуздар бар. Дагы бир жагдай. Жолдош прокурор мырза, сиз прокурорсуз. Айтыңызчы, жер мыйзамдарын ушул сиздер тергеп, ким тергеген бул ишти? Мындай ачыгын айтайын. Жер мыйзамдары боюнча Жер кодексинин 119-беренесине ылайык жарандык тартипте чечилет. Ким тергеген? Эгерде мунун биздин Ташкент шаарынын прокуратурасы Арстан Дүйшөнов тергеген, азыр кызматтык абалы менен командировкада жүрөт. Түшүнүктүү. Абдуллаевдин намында бул жерде жашыл китеп турат. Ижарага пайдаланып келген. Жолдош Абдуллаев бул жерде 2000-жылдан бери пайдаланып келген жер, сиздер таза деп аткан жерде 34 сотых жер бүгүнкү күндө ал налог төлөп, архитектурадан, госрегистрдан 34 бул жерде сиздерге дагы токкотер жерин айтайын. Бул болсо дагы жарандык тартипте каралган.
3 инстанцияда бұл чечим чыгарылып, Абдуллаевдин пайдасына чечим. Жолдош прокурор, сиз сөз аяғына чейин соттун айтсаңыз. чечими дагы чыкты. Жолдош прокурор мырза, сиз бул жерде айтып атасыз. Суроону толук угуп туруп анан жооп берсеңиз, 34 соток жер бул маселеси болуп атат. Абдуллаев 20 жылдан бери 34 сотокко аренда төлөп, мамлекетке төлөп келатат. Демек, 34 соток жер бүгүнкү күндө спордо талашта болуп атат. Ошол 34 соток жерди сиздер таза деп талашта эмес, азыркы убакта чечим чыккан. Чечим чыгарып бердиңер. Бүттү. Бүтүрдүңөр. Чечим чыкты. Бүтүрдүңөр. Дальше бул жерде 34 соток деп төлөп келген жер бүгүнкү күндө 29 соток деп атат. Силер бул жерде кылмыш иши жок деп атканыңар, орто жолдо 5 соток жер жок болуп кетип атат. Бул 34 соток жер болуп атса, тиги аукционго 29 соток чыгарып атат. Кайсы жерде кылмыш жок бу жерде? Угуп туруңуздар. Кылмыш иш ичинде бардык тараптар, бардык жагдайлар толук изилденип чыкты. Мага ошо изилденген айтып бериңизчи. Эмнеге 34 соток 29 болуп калды деп эле суроо берип атам. Бунун баары изилденип чыккан, кылмыштын курамы жок деп биз ошондой тыянакка келдик. Мен корутунду жазып бердим. Даттанууга укуктуусуздар, түшүндүрүп берейин. Арызын жазып келем мен. Түшүнүктүү, ал боюнча азыр эми сиздин үстүңүздөн карай турган органдар карайт. Кара, макул, ал сиздердин кулуңузда. Бул жерде маселе дагы бир суроо. Сиз бул жерде акыйкаттуулукту, адилеттүүлүктү орнотуучу бирден бир гана орган бул прокуратура. Дагы бир баса белгилейм. Бул жерде госрегистрда датасы турат могу жерде. Айреске 13-12-21 коюлуп атат. Булар менчик ээси катары 21-12-2021 деп каттап атат. Бул жерде кылмыш жок экен. Кармаңыздар. Окубайсыз, сиз кармаганда. Материалдын баарын мен билем. Кылмыштын баарын чыккан. Бул жерде айтып атам дайыр жолу. Чечим кабыл алынган. Эгерде сиздер кайсы бир чечимди окуп чыгып, кайсы бир маселелер боюнча макул болбосоңуздар, ошону коюп даттанууга окутуусуздар. Биз урматтуу көрөрмандар, башка бир да суроо бербейбиз, башка бир да маселе сурабайбыз. Бирок иштеп аткан прокурорлорду биз дайыма айтып атабыз. Иштеп атат. Азамат экен, элдин кызыкчылыгы үчүн мыйзамды орнотуп ошол жерде бир пландар менен иштешпей, адилеттүү иштеп атат деп туруп атын атап атабыз. Бул өзгөндүн, бул жанагы Аравандын, бул жанагы Карагулжанын прокурорлору. Дал ушундай иштебей турган прокурорлорго өзүңөр баа бериңер. Ушундай адамдарды укугунду коргоп бер деп келип атса, бул жерде адвокаттын ордуна биз менен кайра айтышып атат. Эми кандай болсо да айтышпай, мен сиздерге укуктарыңарды түшүндүрүп атам. Мыйзам бузуучулук жок болсо, мыйзам бузуучулук жок деп айтылат. Один вопрос. Если мы сейчас жалобать вот это отменим, как будешь отвечать? Отменяйте, пускай приходят. Да, пускай служебное расследование приходят. Пускай проверяют. Уже проверяют, бача. Да, разговору нет, я знаю. Пускай проверяют. Я думал, ты мне кол бергенсиң. Жыйынтыкты кандай кылышат, анын кийинки чыгарылышында буйрса сөзсүз түрдө таш көмүргө келебиз. Таш көмүрдөгү акыбалды дагы көтөрөбүз. Бар болуңуздар, биздин каналга жазылып, пикир билдирип, бөлүшүп коюуну унутпаңыздар.